кесиптештерим, бүгүнкү биздин мектепте өтүп жаткан окуучу ийгилик жаратыш үчүн эки канат керек. Бири мектеп, экинчиси ата-эне аталышындагы ата-энелер мектебинин облустук семинарына кош келипсиздер. Балдар жердин жандуу гүлдөрү, суудан куюп карап калсаң, тагдырларда болот ошондой тарбияга толуп жашасаң, ааламдагы бүтүн жылмаят адам болбордун таласаң, мугалимдик кесиби иш жаш муңдана канатта калган. Тарбияга балкып денеси, билим үчүн учкан асмандан, жүрөктөрү балкыйт өзгөчө, окуучулар бакыт тапкандан демекчи, тарбия берүү ата-эне үчүн, мугалим үчүн ополтоодой зор иш. Урматтуу кесиптештер, ата-энелер мектебинин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов ага экени баарыбызга белгилүү. Буга чейин республиканын айрым мектептеринде бул долбоор катары гана айрым мектептерде гана өтүп келсе, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2022-2027 жылдарга улуттук наркы сактоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү улуттук программасын бекитүү тууралуу жарлыгынын негизинде түзүлгөн ата-энелер мектеби программасы алгачкы жолу иштелип, пилоттук негизде билим берүү уюмдарына сыноо үчүн киргизилип жатат. Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлиги тарабынан төмөндөгү авторлор тарабынан кайрадан жаңы иштелип чыкты. Алар Калдыбаева Айчүрөк, Муратов Абдыкерим, Мадаминов Гапыр, Ахматов Кыялбек, Рыспаев Сулайман, Даминова Динават. Ата-энелер мектебинин негизги максаттары ата-энелер мектебинин тыгыз байланышта болушу жана балдарды тарбиялоодо биргеликте иш алып баруусу. Ата-энелер бала тарбиялоодо өздөрүнүн милдеттерин жана укуктарын түшүнүүсү, ата-энелер өз балдарынын курактык жана психологиялык өзгөчөлүктөрү тууралуу баштапкы илимий маалыматтарга ээ болуусу саналат. Программанын идеяларын ишке ашыруунун негизги формалары: мугалимдердин лекциялары, ата-энелер менен мугалимдердин баарлашуулары, диспут жана дискуссиялар, айрым үй-бүлөлөрдүн иш-чаралары менен таанышуу, конференциялар, семинарлар, тренингдер жана башка мугалимдин өзүнүн педагогикалык чеберчилигине жараша сабактын формасын тандап алса болот. Бүгүнкү менин сабак лекция болмокчу. Ата-эне болуу ары жоопкерчиликтүү, ары түйшүктүү мойнуна алган өзгөчө милдет. Ата-эне балдарынын жашоосундагы эң жакын адам эле болбостон, турмуш жолунда тарбия берип, инсандыгын калыптайт. Ал эми мугалим жаркын келечекке жаңы муунду калыптоодо чоң жоопкерчиликке ээлер болгон кесип. Мугалим окуучуларга билим тарбиялай бербестен окуучунун ата-энесин кошо окутат. Бул нерсе заманбап билим берүүдө негизги орчундуу, айрым учурда көйгөй жараткан маселе экендигин баарыбыз эле жон терибиз менен сезип жатабыз, урматтуу кесиптештер. Анда эмесе бүгүнкү иш-чаранын алкагында мен сиздер менен бала тарбиялоодогу ата-энелердин өрнөк болушу деген темада ата-энелер мектебинин сабактарын кантип өткөрүү керек, ата-энелердин бала тарбиялоодогу ролу, ата-эненин түрлөрү, тарбиялоодо элдик нарктуулукту, этнопедагогиканы колдонуунун натыйжалары тууралуу айтып бермекчимин. Сабакты мен 30 Ногойбаев атындагы орто мектептин тарых, адам жана коом сабактарынын мугалими Босунбаева Чолпон Райымбековна өтмөкчүмүн. Жакынкы 40-45 минутта аралыгында сиздер менен өткөн сабак ары кызыктуу жана пайдалуу болот деп ишенем. Анда эмесе сабакка көңүлүбүздү бурсак. Биздин балдар бул биздин карыбыз. Туура тарбиялоо бул биздин бактылуу карыбыз. Жаман тарбиялоо бул биздин келечектеги кайгыбыз, көз жашыбыз.
башка адамдар алдындагы, бүт өлкө алдындагы күнөөбүз деп айткан экен советтик педагог жазуучу Антон Семенович Макаренко. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болгон балдарды тарбиялап өстүрүү. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Урматтуу кесиптештер, биз көпчүлүк учурда ата-энелер менен иш алып барууда, ата-энелер мектебинин сабактарын өтүүдө чоң күчүлүштүктөрдү кетирет экенбиз. Ата-энелерге баланчанчы күнү саат баланчада ата-энелер мектебинин сабактары өтөт деп WhatsApp группалардан курул ооз менен айтып коебуз жана ушул нерселерди талап кыла беребиз. Чынында ата-энелер турмуштун түйшүгүнө аралашып унутуп коюшат. Ошол эле учурда жоопкерчиликсиз ата-энелер дагы кездешет. Анан эле нөөмөттө турган 4-5 ата-эне келет дагы ата-энелер мектебинин сабактары өз максатына жете берет. Бул учурда эмне кылуу керек? Демек, башка ыкманы колдонуубуз зарыл. Маселен, тойго чакыргандай шөкөттөп ата-энелерге чакыруу кагазын бериңиз. Урматтуу Асандын сүйүктүү апасы, мыкты агай, сиздерди 25 ноябрда саат 10:00 боло турган бала тарбиялоодогу ата-энелердин өрнөк болуш аталышындагы ата-энелер мектебинин кезектеги сабагына чакырам. Сиздерди мыкты ата-эне катары сөзсүз келишет деп ишенем. Терең урматы менен 7-класстын класс жетекчиси, ата-энелер мектебинин сабактар өтүүчү дареги Отунчу Ногойбаев мектебинин жыйындар залы 2-кабат деп жиберсеңиздер болот. Бүгүнкү сабакта каралуучу маселелер: ата-энелерге ата-энелер мектебинин сабактарын өтүүдө класс жетекчинин иш алып баруу методу менен бөлүшүү, бала тарбиясында үй бүлө мүчөлөрүнүн, мугалимдердин ролу, бала тарбиялоодо ата-энелер кетирген катачылыктар жана ата-энелердин ар түрдүүлүгү, элдик тарбиялык наттар жана аларды бала тарбиясында колдонуунун натыйжалары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Үгүттөөгө караганда үлгү жакшы таасир этет дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Дайырбекова Гүлнара. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет. Балдарга куру сөздөрдү эле айта бербестен, ар дайым үлгү көрсөтүңүздөр. Балада бир нерсени жасоо сезимдери болот, ошол сезимдерди ата-эне тарбиялашы керек. Ата-эне көрсөткөн үлгүсү, кыймыл аракети, жүрүм туруму менен дайыма балага үлгү болот. Үлгү болуңуз. Кантип? Бул сүрөттөн сиздер көрүп жатасыздар, дайыма колунан телефон түшпөгөн эненин образы чалдырып берип атат. Бүгүнкү күндө азыркы аламдашуу доорубузда баардыгыбыздын эле негизги орчундук проблемабыз ушул. Биз ошол көрсөткөн үлгүбүз менен балдарыбызды дагы телефонго кандай байлаганыбызды биле бербейт экенбиз. Ушундай эле дагы бир жаман адаттар баарыбызга тааныш. Бала көргөнүн жасайт дейт. Баланын тарбиясында үй бүлөнүн, ата-эненин ортосундагы мамиленин ролу чоң, албетте бала көргөн нерсесин кылат. Мисалы, баланы дайыма шылыңдай берүү, аны тартынчаак, өтүмсүз болуп чоңоюшуна себеп болот. Бала тегерегинде дайыма уруш талашты көрсө, ал урушканды үйрөнөт. Балага дайыма уят деген түшүнүк берилсе, ал өзүн сынга алганды үйрөнөт. Баланы керектүү жерде колдоп, ага күч берилсе, ал өзүнө ишенгенди үйрөнөт. Баланын кылган туура иштери макталса, ал да башкаларга мактаганды үйрөтөт. Бала башкалардын жакшы мамилесин сезип чогойсо, ал өзүн сыйлаганды үйрөнөт. Бала үй бүлөсүндө тынчтык жана достук мамилени көрсө, ал жашоодо бактылуу болууну үйрөнөт. Кыскасы, биз кандай болсок, балдарыбыз дагы ушундай болот. Ушул нерселерди урматтуу кесиптештер, ата-энелерге түшүндүрүп жеткиришибиз зарыл нерсе болуп турат бүгүнкү күндө. Ошондой эле кыскача ар кандай кыска метраждуу фильмдер, видео роликтер бар. Ошолорду көрсөтүп берип койсоңуздар дагы аябагандай натыйжасы жогору болот деп ишенем. Анда эмесе видео ролик. Гулмач,
Ayağını cesamaydı. Gör cesay. Балага тарбия берүү жашообуздун бир бөлүгү. Тарбиялоого кылдат мамиле жасап, чоң маани берүүбүз абзел. Анын келечектеги кандай адам болоруна үй бүлөдөгү тарбиянын зор ролу ойнойт. Куш уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат демекчи, баланын өз алдынча калыптануусу, колундогу орду ата эненин берген тарбиясы көрсөткөн багытына жараша болот. Кээ бир учурда бала тарбиялоодо дагы бир чечимге келе албай тарбиялайт экенбиз. Ата энеси менен атасы туура деген нерсени энеси туура эмес дейт. Энеси туура деген нерсени атасы туура эмес деген учурлар кездешет экен. Анда эмесе төмөндөгү видеого сиздер үчүн. Бала эн атанын колундагын алат дейт. Алардын жүрөктөрү таза, гаухар сыяктуу, бала кичинекей талчыры буттай ийилчээк, каалаган формага да салууга болот. Түшүмдү көп берүүчү топуракка да окшош. Мындай топуракка эмне тиксең, анын түшүмүн аласың. Ошондуктан бала эмнеге багытталса, ошол боюнча багытталат, ошол боюнча өсүп жетилет. Баланын тандоосун чечимин сыйлаңыз. Арыбак баланын каалоосуна эркиндик бериңиз. Баланын чечимдерин сыйлай бериңиз. Мен дагы көпчүлүк энелердей өзүмдүн жаш кезимде жетпей калган кыялым журналисттик кесипти уулумдун аркалашын күттүм, мажбурладым. Жада калса сүйүнүп, кыялданып, белгилүү журналисттердин өмүр баянын, алар жараткан ийгиликтердин баардыгын казып окуп чыктым. Анан эле уулум быйылкы жылдын ЖРТ-сынан алган 186 балды жокко чыгарып, быйылкы жылы жогорку окуу жайына окубасын, ЖРТ-га кайра даярданарын, интенсивдүү ар кандай курстарды окууну билдирди. Мен талашып тартыштым. Анан бир чечимге атасы көбүбүз келдик. Демек, баламдын тандоосуна эркиндик беришибиз керек. Биз ушинттик. Андан төмөндөгү видеону дагы көрүп койсоңуздар. Мен көргөндөрү ойлоп көрсөм, биз толук чыгарып кетебиз. Темасын толук чыксак кандай дейсиң? Сонун келиң. Жолдарыбызды салып келиң. Бул сүйлөшүүлөрүбүз жакпасын билебиз го. Ошондо сен кайсы окуу жайга тапшырарыңды билип, керек адамдарды алууга даярдашыбыз керек. Nerede koşuyorsun kaç? Kamu yolunda tükette bilmeyle. İşte bu yüzücü olmuyor. İşte
тапшырса дейм. Мен бала мықты мезгіл шығады. Осы документтерді дайындайларшы. Қысқасы біз шынында бір ойлап тұрмыз, бірақ сен қай жаққа тапсырарын өзің білесің. Бәрі тапсырасың. İşte adamın işleyen için hazırlayan boşuna açsam fark etmez. Biraz olsun kızlarımız kalmıyor. Oğlum, yürü. Yine. Babam, sen terörlere kapatın görüşseydi için de oynamıştınız. Tamam mı? Senin gelecekte olacağın akçası olmamışsın. Ama 18 yılında çalışlar çok oldu. Olmasa mı? Çetir koyup katapşın, yoksa sen katapşın. Баланы финансылык сабаттуулукка дагы даярдаңыздар. Жашоодо акча кантип табыларын, бардык нерсе адал жол менен табыш керек экенин, акчаны туура пайдалана билүүгө, максаттуу пайдаланууга үйрөтүңүз. Себеби бүгүнкү күндө азыркы жашоодо заманбап азыркы ааламдашуу мезгилинде негизги маселе, өрчүндү көйгөй жараткан маселе акчаны туура пайдалануу болуп эсептелет. Ал үчүн өзүңүздөр үлгү көрсөтүңүздөр, урматтуу кесиптештер. Сабактын кийинки бөлүгүндө ата-энелерге тарбиялоодо апа катары сиздин ордуңуз кандай деп кайрыласыздар. Ошондой эле суроону мен сиздерге бергим келип жатат. Сиз кандай энесиз? Саламатсыздар, алберине ойлогондой эле мен дагы төрт баланын энесимин. Мен мээримдүү энем деп эсептейм. Балким менин кемчиликтерим бардыр, бүгүнкү кайгысы. Рахмат. Ушундай эле суроону аталарга да бергим келип жатат. Сиз кандай атасыз? Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Сурооңуз жакшы келипсиз. Камбар ата. Биз ошол камдап берүү, калганын сактап, туура жұмыс болуп келген. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Ушул суроо ата-энелерге берүү менен сиздерге бир топ натыйжа берет деп ишенем дагы. Себеби ар бир ата-эне ойлонот да, чын эле мен кандай ата-энемин деп, ошонун тегерегинде ой жүргүзөт. Ар бир ата-эне баласынын ийгиликтүү инсан болушун кааласа, алгач ирет өзүн тарбиялоосу кажет. Баарыбызга белгилүү мотиватор акын Идрис Айтбаевдин балаңды тарбиялап убара болбо, өзүңдү тарбияла деген эң сонун сөзү бар. Демек, балабыз биз кандай иш аракет кылбайлы өз толкусуна сиңирип көчүрөт. Бала тарбиялоодо биз кетирген эң чоң катачылык тарбиялап жатам деп ойлоп кийим алып бергенибиз, тамак менен камсыз кылып жатканыбызды ойлой берет экенбиз дагы. Анан бул тарбиялы жок, бул негизи баарыбыз эле кесиптештер, педагог катары баарыбыз эле түшүнсөк керек. Жок, тарбия эмес, бала тарбиялаш бул чоң жоопкерчилик, ата-энелик милдет экенин ата-энелерге жакшылап түшүндүрүп беришиңиздер керек. Биз көпчүлүк учурда балабыз кетирген катачылыктарга эмоционалдуу мамиле жасайбыз. Урушабыз, кыйкырабыз, айрым учурда какыс кукус кылып койгон учурларыбыз да кездешет. Бирок эч качан боорубузга бекем кысып, балдарыбызды жаман ката кетиргендиги үчүн боорубузга кысып, жакшы сөздөрүбүздү такыр айтпайбыз. Мен дагы эне катары ушундай кылдым. Кээ бир учурда жакшы окуп жаткан балам сабагынан начарлайт, бейбаштык кылат. Ошол эле учурда урушуп кайрылган учурларым аябагандай көп болот.
бул оюмду креатив таалим берүү борборунун жетекчиси Дайырбекова Гүлнара Мелисовна өзгөрттү. 3 күндүк былтыркы директорубуз Гүлжан Жумакадыровнанын жетекчилиги астында биз 21 мугалим креатив таалимге барып 3 күндүк окуудан өтүп келгенбиз. Ошол кезде өтүлгөн Гүлнара Дайырбековнанын Мелисовнанын сабактары бизге ушунчалык таасир калтырды. Жана менин эне катары андан ары окуп, изденип, ойлонуп, анан эне катары бала тарбиялоомо чоң түрткүсүн берди. Бала тарбиялоодо эненин орду, үй бүлөдөгү эң чебер акылман бул эне. Аял үйдүн куту, турмуштун туткасы деп бекеринен айтылбаса керек. Ал үй бүлөнүн куту, жашоонун башкы каарманы, тилеги, нур чачыраткан жарыгы, жанып турган жылдызы, айтор баардык жакшылыкты өзүнө камтып турган мээримдүү, боорукер, балдарына болгон сүйүүсү чексиз, жан дүйнөсү назик жан. Эненин тарбиясы адамдын келечегин жаратат. Энелер баарыбыздарга баш ийип таазим этем. Тарбиядагы атанын орду азыркы коомдо негизинен тарбияны жана үй бүлөдөгү түйшүктүн баардыгын энеге оодара салганбыз. Бирок чындыгында бала тарбиясында атанын дагы орду чоң. Коом өнүккөн сайын бала тарбиялоодо атанын орду өтө маанилүү. Өзгөчө балдар кенже куракта эненин мээрими, ак сүтү, эненин күнүмдүк муктардыктарын канааттандыруудагы эбегейсиз эмгегин эч ким таанып кете албайт. Бирок аны менен катар азыркы балдарды таануу илиминде, педагогикада ата дагы баланын алгачкы күнүнөн баштап баланын өсүү өнүгүүсүнө, калыптануусуна сөзсүз түрдө орун алыш керек. Ушуларды аталарга өзгөчө аталар менен өтүлгөн сабактарда кеңири түшүндүрүп берсеңиздер жакшы болот. Аталарга сабак өтүүдө төмөндөгү бир аңгемени окуп койсоңуздар. Ата 1 саатта канча акча табасыз? Юристтик кесипти аркалаган бир мырза жумушуна эртең менен эрте келип, үйүнө кеч киргенде чарчап чалып келерге. Бул көрүнүш күн сайын кайталанчу. Тесте кызы аталап жанына чуркап келсе, кызым жумушум бар, же чарчадым деп жанынан алыстата эле. Бир күнү атасы жумуштан келери менен босогодон тосуп чыккан кызы, ата 1 саатта канча акча табасыз деп сурады. Таң калган атасы 500 сом. Бирок эмнени сурап жатасың деди. Анда кызы, ата мага 250 сом бере аласызбы деп. Эч нерсеге түшүнбөгөн кызы атасына 250 сом берет. Акчаны алган кыз көптөн бери топтоп жүргөн акчаларын чөнтөгүнөн алып чыгып 500 сом эсептеп атасына сунуп, ушул 500 сомду алып 1 саат убактыңызды мага бөлөсүзбү дейт. Караңыздарчы, урматтуу кесиптештер, атанын бала менен өткөргөн 1 саатыбы, же жөн эле бир 10 минутасыбы, же бир 4 секунддук кучактоосубу балага ушунчалык таасир берет экен. Окумуштуулардын айтуусу боюнча баланы бир күндө 12 жолу кучактагыла дейт. Жок эле дегенде 4 жолу кучактап жакшы сөздөрдү айтуу бул сиз үчүн чоң жетишкендик. Андыктан балабызды дайыма кучактап жакшы сөздөрүбүздү аябайлы. Бир күнү мен бир эле сүйлөм менен 4 балама кайрылдым. Урматтуу кесиптештер, алгач ирет мен 17 жаштагы балама кайрылганымда, уулум, мен сени сүйөм. Ал дагы мени кучактап, апа, мен сизди да сүйөм. Сиз менин өмүрүмдүн башатысыз. Мен келечекте мыкты адам болууга сөз берем деди. Андан кийин 14 жаштагы кызыма кайрылганымда, ал таң калыштуу мени карап, апа, сизге жакшы дейби? Мен да сизди сүйөм деп кучактады. 8 жашар уулума кайрылганымда, ал жадырай күлүп мени кучактап бети башыма өпкүлөдү. 3 жашар кызыма кайрылганымда, ал ушунчалык жакшы сөз болуп жаткандай бетимен кучактап, өзүнүн бетин тосуп, ушунчалык мага болгон сүйүүсүн, мээримин көрсөттү. Көрдүңүздөрбү, урматтуу кесиптештер, бир эле мен сени сүйөм деген сөз менен бүтүндөй
бүтүндөй энелик чоң мээримди балдарыбызга нур кылып чачырата ала экенбиз. Көрдүңүздөр, ушул 4 муңга айтылган мындайча айтканда эксперимент дейбизби, 4 муңдун реакциясын көрүп, ушунчалык мен бир кезде окуган Япон жазуучусу Масору Ябуканын 3 жаштан кийинки иштеген чыгармасын эми түшүндүм. Себеби, урматтуу ата-энелер, 3 жаштан кийинки балага сүйөм деп айтыш бул кечиккендик. Биз эртерээк бала түйүлүктө курсакта жаткандан баштап өзүңөрдүн сүйүүңөрдү атасы, апасы дайыма айтып турушу керек нерсе. Тарбияда негизинен ата-эненин өзүнчө орду ополтоодой элек. Эркек балага атанын тарбиясы керек деп көп айтышат. А бирок кыз балага дагы атанын камкордугун сезип чоңоюш керек. Атасы кызга тирек болуп, анын коопсуздугун камсыздап, ар дайым жардамга келерин билдирип турса, кийин чоңойгондо кыз сөзсүз атасындай сапаттарлар эркекти тандайт. Балдарга атасынын энесине болгон мамилеси бул келечектеги балдардын үй бүлөсүнүн модели болуп саналат. Каалайбы, каалабайбы, балдар чоңоюп өткөндө өз атасынын, энесинин айткан сөздөрүн, кылган иштерин кайталап калышат. Көчүрөт. Бала ата-энеден эмнени күтөт? Жылмаюуну, түшүнүүнү, сүйүүнү, колдоону, мээримди, мактоону, камкордукту, жылуулукту, мамиледен назиктикти, чечимин жактырууну, мунун баардыгы, урматтуу кесиптештер, сүйүү деп аталат. Чоң ата, чоң апанын тарбиядагы орду. Көпчүлүк учурда бала тарбиялоодо кыргыз үй бүлөсүндө чоң ата жана чоң апа киришет. Мунун албетте жакшы дагы, жаман дагы жагы бар. Чоң атасы, чоң энеси кыргыздын нактуулугу менен тарбиялашат. Мээримин төгүп баланы боорукер болууга өндөшөт. Улуу кишилерден ийменген ата-эне өздөрү жеткиликтүү тарбия бере алышпай калышат. Мындай учурда бала ата-энесин ага эжесиндей көрүп баш бере беришпейт. Бала менен ата-эненин ортосунда ажырым пайда болот. Чоң атасы менен чоң энесинин тарбиясында эскичилдик, баш бербөөчүлүк сапат бар. Демек, чоң атанын жана чоң апанын тарбиясында жакшы жана жаман нерселер бар экен. Ата-эненин түрлөрү. Бала тарбиялоо иши ары жоопкерчиликтүү, ары оор, татаал процесстер. Ошондой эле ата-энелер дагы ар түрдүү. Алар бала тарбиялоонун ар кандай жолдорун, ыкмаларын, салттарын пайдаланышат. Ошол эле учурда адамдардын мүнөздөрүнүн, жүрүм-турумдарынын ар кандай түрдүүлүгүнөн көп мүчүлүштүктөрдү кетиришет. Эми кийинки слайдда ата-энелердин түрлөрү жөнүндө токтолсок. Күчтүү ата-энелер бар экен. Булар бала тарбиялоодо билимге, салттуу жана жаңычыл көз караштарга тарбияны айкалыштырып, балдарды тарбиялай алышат. Өзүнчүл ата-энелер бар экен. Балдардын ой пикири, көз карашы менен эсептешпей, өздөрү туура деп ойлогон позицияда тарбиялоону ишке ашырышат. Мактанчаак ата-энелер бар экен. Ар дайым баласынын жана өздөрүнүн туура жана туура эмес жасаган иштерин дайыма мактануу, өзүн көргөсү менен тарбиялоону туура деп эсептешет. Улайымчыл ата-эне баласынын ар бир кадамын эсептеп, күйүп-бышып кайгыра беришет. Балдардын жасаган ишин туура деп айтпастан, анын туура эмес жагын баса белгилеп көрсөтүшөт. Тергөөчү ата-энелер бар экен. Баласынын бир күндө жасаган ишин ар бир кадамын сурап турат экен. Мектепте эмне жаңылык болду, мугалимдер эмне деп сүйлөштү деп ушул сыяктуу суроолорду бере беришип, өз балдарын, мугалимдерди, адамдарды сыйлабоого кантип тарбиялап салышканын биле беришпейт.